Жолдош, чегерачылар, урматтуу чегара кызматынын ардагерлери, урматтуу коноктор. Кыргыз Республикасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын өздүк курамын жана ардагерлерин чегарачылар күнү менен куттуктаймын. Бүгүнкү күндө биз мекен чегинде коргоочуларды, ата журт коопсуздугун жана жарандарыбыздын тынчтыгын камсыздагандарды кадырлайбыз. 1999 жылдын 28 майында Кыргыз Республикасынын чегара кызматы түзүлгөн. Дал ушул күн Кыргыз Республикасы мамлекеттик чегарасын кайтаруу жана коргоо тутумун түзүлүшү башталган. 23 жыл аралыгында чегарачылар Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүнлүгүн коргоо боюнча коюлган тапшырмаларды абийирдүүлүк менен аткарып келишет. Акыркы жылдары биздин чегарачылар өзүнүн жогорку кесипкөйлүгүн далилдеп, өтө татаал деп эсептелген тапшырмаларды татыктуу аткарып, күчүрмөн кырдаалдарда чыдамкайлыгы менен эл жүрөктүүлүгүн бир канча ирет далилдей алышты. Биз күчүрмөн кызмат учурунда эли жерин коргоп, өз жанын аябай курман болгон чегарачыларды ар дайым жүрөгүбүздө сактайбыз. Аскердик милдет аткарып жатып курман болгон капитан Ыгышев Курманбек, прапорщик Муминов Равшан, прапорщик Бекзат Юлдашев, капитан Кубанычбеков Эсентур, капитан Манасбек уулу Нурсултан сыяктуу аскер кызматчыларыбыз патриотизм менен бийик күчтүүлүктүн чыныгы үлгүсү боло алышат. Урматтуу жолдоштор, ушул күнү чегара кызматынын ардагерлерине өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Чегарачылардын азыркы мууну сиздер түптөп кеткен салттарды абийирдүүлүк менен улантып, Кыргыз Республикасы улуттук кызыкчылыктарын ишенимдүү коргоп жатышат. Урматтуу чегара кызматынын ардагерлери, сиздерди ак ниеттүүлүк менен кызмат өтөгөнүңүздөр, аскердик антты жана милдетти бекем аткаргандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Жолдош чегарачылар, учурда жер жүзүндө чакырыктар менен коркунучтар аз эмес. Ошондуктан биздин алдыбызда мамлекеттик чегараны ишенимдүү кайтаруу боюнча бир катар тапшырмалар турат. Мамлекетибизге эл аралык террористтер менен экстремисттердин кирүүсүнө жол бербөө, чегаралык кылмыштуулукка, аткезчиликке, наркобизнеске жана мыйзамсыз миграцияга ишенимдүү бөгөт коюу зарыл. Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Жапаров Садыр Нуркожоевич көрсөтмөсү негизинде чегара кызматын өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасалууда. Өздүк курамдын айлык маянасы көтөрүлдү. Чегара инфраструктурасы өнүктүрүлүп, аскер кызматчылары үчүн чегара заставалары жана турак үйлөр курулуп жатат. Чегара кызматынын ыкчам, техникалык жана кадрдык мүмкүнчүлүктөрү өнүктүрүлүүдө. Алгачкы жолу Кыргыз Республикасынын бюджет эсебинен чегара кызматы үчүн куралдардын, аскердик жана автоноо техникасынын заманбап үлгүлөрү сатылып алынды. Бул иш-чаралар чегараны кайтаруунун эффектүүлүгүн жана чегара кызматынын күчүрмөн потенциалын жогорулатты. Сиздер мындан ары да өз милдетиңерди так аткарып, ата журттун эркин жашоосуна чоң салым кошооруңуздарга деп ишенемин.